Актау район тургундары жана замандаштар, бизди көрүп жаткан социалдык медиадагы досторубуз, биз адаттагыдай эле ачык өкмөт долбоорунун алкагында бүгүн Актау райондук мамлекеттик администрациясынын алдында уюшулган басма сөз борборунда Актау райондук ветеринария мал чарбасы жай жана тоют башкармалыгынын башчысы Токтогожоев Талант Мырза менен түз байланышта эфирге чыгып жатабыз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, комментарийге же WhatsApp номерге калтыра берсеңиздер болот. Сиздердин бардык суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе түз эфирибизди баштай берели. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп, ушул биздин түз байланышка көрөрмандардын суроолоруна жооп берели, макул деп келип калганыңызга чоң рахмат. Анда эмесе суроолоруңузду бере берели. Суроолорго чейин социалдык тармактарга жиберилген анонстун негизинде көп эле суроолор келип түштү. Биринчисинде мен өзүмдүн суроом бергим келип атат. Сиздердин мекеме мурда айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызматынын Актау райондук ветеринардык башкармалыгы деп аталып келген. Учурда райондук ветеринария мал чарбасы жайыт жана тоют башкармалыгы деп аталып калды. Сурайын дегеним, ветеринарлар кантип агроном болуп атышат? Саламатсыздарбы, урматтуу Актау району тургундары, саламатсызбы? Медиа борборунун өкүлү. Биз эми буга чейин Актау райондук ветеринардык башкармалыгы болуп келсек, 2025-жылдын 15-июлунан баштап ошо Актау райондук ветеринария мал чарбасынын өнүктүрүү жайыт жана тоют башкармалыгы болуп аталып келебиз. Анан эми биз эми мамлекеттик кызматкер болгондон кийин эми жетишип атабыз, Кудай буюрса. Бизге жанагы тоютту да кошкондон кийин, жайытты да кошкондон кийин окуп, Кудай буюрса жетишип аракеттерибизди кылып атабыз, Кудай буюрса. Жетишип атабыз деп атпайсызбы? Кадр маселеси кандай болуп атат? Анткени мен билишимче сиздерде жалаң ветеринарлар иштешет. Анан жайыт, тоют, үрөн боюнча да иш алып барып турсуздар. Бул жагы кандай болуп атат? Кадр маселесин кантип чечип атасыздар? Кадр маселеси ошо кичине жетишпесиздик болуп атат. Бизде негизи мамлекеттик кызматкер болуп, жалпы замыбыз менен кошкондо 5 эле кызматкер иштейт, өзүбүздү кошкондо. Улуу инспектор, экөө, анан башкы адистен бирөө болуп, анан зам, анан биз болуп 5 иштейбиз. Анан эми башка түштө байтал жок дейт, аракет кылып атабыз. Иштерди колдон келишинче алып барып атабыз. Мен толук кандуу жооп ала албай атам. Көп тармактуу мекеме болуп калдыңар. Көп тармактуу мындай айыл чарбасын дээрлик камтып атасыздар. Анан баары бир эле ушу сиздерде бир аз мындай кадрдан маселе болуп жатат го деп ойлонуп атам. Эми сиздер ушу тиешелүү жактарга кайрылып, мындай ушундай башкармалык болуп калды, ушу кадр маселеси керек, же болбосо бизге дагы мынча бир штаттык биздик керек деп кайрылып атасыздарбы? Биз бул боюнча туура суроону берип атасыз. Бул боюнча урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтен мораторий жарыялап койгон, жана мамлекеттик кызматкерлердин кадр саясаты боюнча, кадрлык бийликти кошуу боюнча 2026-жылга чейин койгон. Анан биз эми талаптарыбызды коюп атабыз. Кудай буюрса 2026-жылы ошол талаптарыбыз аткарылат деген ниеттебиз. Агроном ачылыш керек бизде, техник ачылыш керек жана жасалма жол менен уруктандыруу боюнча бул талаптарыбызды коюп атабыз. Анан мамлекет коюлган тапшырмаларды колдон келишинче аткарганга аракет кылып атабыз, аткарып атабыз, Кудай буюрса. Анда эмесе WhatsApp номерге келген суроолорго да кезек берели. Саламатсыздарбы? Малды тоого кетирерде вакцина сайып анан кетиребиз. Эмне үчүн алар ооруйт? Күнөө кимде? Вакциналардын сапаты начарбы же? Эмне үчүн вакцинаны сатып алабыз да кайра сайган үчүн 20 сом, 30 сом акча төлөйбүз? Бул бизнес эмеспи? Мал ооруса эле дарылардын, вакциналардын баасы көтөрүлөт, кымбаттайт, үстүнө кошулат. Ветврачтарды эмнеге биз тоого өзүбүз алып барып келишибиз керек? Алар тоого барып өздөрү малды дарылашыш керекпи? Жана ошондой эле жол киресин эмне үчүн төлөйбүз? Малдын ээси алар эмне сайган үчүн деле айлык алып батпайбы? Тоого жүрсүн деп бекер мапеттерди да өкмөт берди эле го дейт. Бул жерде бир нече суроо бар экен. Жазган киши атын атауын өтүнгөн, жашыруун калтырмаш үчүн атын айткан жокмун. Ушул суроолорго жооп берсеңиз. Туура маселе. Азыр бул маселе чоң маселе, негизи эле биздин райондо эмес, жалпы республика боюнча бул чоң маселе.
мал кендикте болгондон кийин өзгөчө автала жергеси мал менен мээлеттенип 70-80% мал менен киреше табабыз. Анан эми мал менчик болгондон кийин ветеринардык мыйзамдын негизинде 2014 жылы 30 декабрда 175 буйруктун ошо токтомунун негизинде ветеринария жөнүндө мыйзамдын негизинде мал жеке менчик болгондон кийин мал ээси өзү жоопкер болуш керек да. Малдан киреше таап, малдан ошо менен оокат кылып аткандан кийин жазында сөзсүз түрдө малдарды эмдеп кетиришибиз керек. Жаз, күз. Анан малдын эптүүлүгү ортодон жогору болуш керек. Ортодон төмөн болгондо иммунитет толугу менен кабыл алынат. Жайлауга кетерде сөзсүз түрдө мал менчик болгондон кийин мал ээси ветеринардык мыйзамда жазылып турат, өзү жоопкер болуш керек да. Анан сөзсүз түрдө вакцинациядан өткөндөн кийин ири бүздөн малды яшурга жүргүзүлөт, кара саңылагына жүргүзөт, бурчулозго каналынат, ошондойларды жүргүзүп турат. Ал эми майда жандыктарды болсо кошкорлорду канын алат. Ал эми 3 айдан 8 айга чейин койлорго, ургаачы малдарга реводин бурчулозго каршы вакцинациядан өтүп турат сөзсүз түрдө. Ал 6 жылга чейин иммунитет пайда болот. Анан 12 айда бирден 3 айдан өйдө козулактарга карабай баарына оспа, чума вакцинациясы жүргүзүп турат. Бул сөзсүз түрдө жүргүзүлүш керек. Жүргүзүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө мал ээси дагы жоопкер болуш керек дагы, ветеринар да жоопкер болуш керек дагы. Биз аябай өз убагында жайлоолорго барып эле текшерип жүрөбүз. Ошо жалпы коомчулук билет, бадачылар да билет. Ветеринардык справканы алып коюш керек да, сөзсүз түрдө алыш керек. Жана мынтип сурап атат да, вакцинаны сатып алабыз, кайра сайган үчүн акча төлөп атабыз. Бул бизнес эмеспи деп суралчу. Анан эми тиги вакцина сатылбайт. Ветеринардык врачтар өзлөрү жанагы майда жандыктарга 20 сомдон сайдырып турат. Бодо малдарга кан алган үчүн 50 сом, яшур вакцинасына сайган үчүн 50 сом гана төлөп турат. Негизи вакцина бекер, анан сайган акысы үчүн акча алат деп түшүнсөк болобу? Тиги мындайда мамлекет тарабынан вакциналарды каржылап турат. Анан биздики штаттык бирдик болбогондуктан кийин биздин кээ бир полномочияларыбыз ошо жеке ветеринардык сервистерге өткөрүп берилген. Ошонун негизинде анан айлык акысын алышат. Айлык акысын алышат. Жеке сервистер. Жеке ветеринардык сервистер. Анан бизде мындай болуп калат да, ветеринар болуп келет. Анан бизде мал кендиктибизде ошо биздин район боюнча ири мүздүү бодо малдар 23272, жылкылар болсо 16030, майда жандыктар болсо кой эшкилер 141069 да. Анан илимий жактан биз тактап келгенде 850 баш уйга бир ветеринардык врач, бир ветеринардык техник, анан бир ветеринардык фельдшер, ошондо 3 единица керек да. Биз район боюнча алып келгенде уйду тейлеш үчүн жалпы район боюнча алып келгенде 81 ветврач керек да. Ветврач, веттехник, ветсанитар ошонун баарын эсептеп көргөндө 489 ветеринардык врач керек да. Ошон үчүн бул илимий жактан тактап келгенде ошондой да. Анан эми азыр айтып отурса арман көп чын. Колдон келишинче иштеп атабыз. Биздин район боюнча 24 ветеринардык сервис бар. Анан эми азыркы биздин жаштарыбыз окууну бүтүп келгенден кийин ветеринардык врач болуп иштөөдөн көбүнчөсү баш тартып атат. Иштеп келгендер экинчи жумуш катарында бул түйшүктөн, ушундай жоопкерчиликтен, ар жоопкерчиликтүү кызматтан качып атышат да. Ушундай түйшүк көп бизде. Мал ооруса эле дарылардын вакциналары көбөйүп, баасы көтөрүлөт деп атпайбы? Демек вакцина бекер билеттер мамлекеттер, мамлекет тарабынан мындай да, бул жерде кайсы оолорго мамлекет бекер вакцина берет? Бул боюнча мындай. Бизге яшур вакцинасы келет, малдын башына жараша. Биз берген малдын башына жараша яшурдун вакцинасы келет. Майда жандыктарга оспанын вакцинасы келет, күлдүккө. Анан чуманыкка, чечектиктин вакцинасы келет. Анан бурчулозго каршы реводин вакцинасы келет. Только бурчулозго каршы реводин вакцинасы ургач малдарга жүргүзүлөт. Кошкорлорго жүргүзүлбөйт, кошкорлордун канын алышыбыз керек. Ошо менен гана вакцина келип, башка вакциналар сатылбайт. Биздин райондо мындай вакцина
кээ бир фермерлер алып келип калышы мүмкүн. Биз жеринен түшүндүрүштөрүн берсек, алып келип сайса, атты жазып бергиле дегендер болуп атат. Бирок эми ичара бакы бир айда болгондон кийин, бир жұрт болгондон кийин баш тарткандай болуп атышат да. Анан ал түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, колдон келишинче биздики частный ветеринарлык сервистер өзлөрү эмгилеп, өзлөрү ооруларды алдын алып атышат. Того жүрсүн деп бекер мотеттерди өкмөт берди эле го дегенге дагы ошо жооп бересиз. Бекер өкмөт, эми бул өкмөттүн колдоосу менен частный ветеринарлык сервистерге 2016 жылы берилген. Буларга 3 жылдык келишим негизинде Арис анан частный ветеринарлык сервистер менен келишим негизинде берилген да. Буларды ветеринарлык сервистерди колдоо иретинде, булардын ишке болгон жөндөмдүүлүгүн, алыс болгон жайыттарды жакындатуу катарында берген. Анан эми буларга бизге ошо келгенден бери 9-жылга кетип атат. Анан эми частный ветеринарлык сервистер бул боюнча азыр мопедтери көбүнчөсү оң абалдан бузулду, көбүнчөсүнүн менимче. Булар частный болгондон кийин мамлекет каржылаган, Арис эмес проект менен. Рахмат. Менимче суроосуна жооп алып болуш керек. Саламатсызбы Талант мырза, сиз айыл чарба тармагын тейлеген жетекчи катары үрөн инспекциясында көзөмөлдөйсүзбү? Ушул мекеменин эшиги өмүрү ачылбайт, кимдер иштейт белгисиз. Кагаз түрүндө кароолчусу, таза багчы бар болсо керек, бирок мекемеге кирип чыккан бир жан жок. Жөн эле айлык алып үйдө отурушабы? Үрөн чарбасы сизге карайбы? Үрөн чарбасы карап албайт. Бизге жайыт жана тойт, ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жана жайыт жана тойт башкармалыгы. Мен эми ушул боюнча бир маалымат бере кетсем, жайыт үрөндөрү боюнча бизге быйылкы жылы ошо каратылганына байланыштуу биз жайыт үрөндөрүн өзүбүздүн күчүбүз менен облустан алып келдик. Район боюнча 3977 килограмм үрөнүн алып келдик. Анан эми буну мен маалымат катарында айтып коеюн деп чечтим. Жайыт үрөндөрүн булар өзлөрү жайыт комитеттери жана муниципалдык кызматтагылар өзлөрү берген жайыттарга жараша кайрак жерлерге, жанагы деградация болгон жайыт начар жерлерге үрөн себиш үчүн берилген ар бир айыл өкмөттүн заявкасы негизинде берилди. Алла бука айыл өкмөттү 1314 килограмм алып кетти. Кара бүргөн айыл өкмөттү 378 килограмм алып кетти. Байетов булардын кампасы болбогондугуна байланыштуу бизде кармалып турат. 630 килограмм тоголок молдо айыл өкмөт эртең келип алып кетет деди. Айыл өкмөт менен байланыштык 1655 килограмм. Булар болсо бизге график жайыт комитети бизге берди. 15-октябрдан 5-ноябрга чейин кардын алдында, жаагымдын алдында сөзсүз сегишибиз керек. Атайын сегизчү эмелер менен. Анан бизге үрөн инфекциясы карабайт, жайыт үрөндөрү боюнча маалыматым ушул. Чоң рахмат. Сиз айтып атпайсызбы, азыр айыл өкмөттөр ушунча тонна үрөндөрдү алып кетишти депчи. Бул жайыт чөптөрүнүн үрөндөрү. Ооба, жайыт чөптөрүнүн үрөндөрү. Азыр 25-октябрга чейин башталып турган болсо, бүгүнкү күндүн 9-октябрь, 25 чейин алар үрөндү кайсы кампаларда сакташат? Негизи эле бизде үрөндү ошо өзүнүн сапатын жоготпой, мындай талапкылай сактай турган кампалар бар бекен? Булардын муниципалдык кызматкерлердин өзлөрүнүн кургак жерде сактай турган кампалары бар экен. Өзлөрүнүн ошо макулдугунун негизинде биз көрсөткөн талаптарга ылайыктуу алып кетип жеткирип сактап атышат. Анан буюрса сегишет, буюрса. Сиз жогоруда айтканыңызбы, бизде агроном жок, мекемеде агроном жок болуп атпайбы? Анан ушул жайыт чөптөрүнүн, үрөндөрдүн себинин өзүнүн техникасы барбы? Же биз кадимки эле ганегиндерин, анан тоют өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн сепкендейди себе беребизби? Кандай болот бул жагы? Эми бул боюнча жайыт үрөндөрүнүн себи боюнча атайын буйруктар келген бизге биздин башкармалыктан. Анан жайыт үрөндөрүнүн себини агротехникасы боюнча ар бир айыл өкмөткө бекитип бергенбиз. Себиши кандай болот? Анан графиктери дагы бекитилип берилген. Ар бир айыл өкмөттө ошол негизинде иш алып барышат. Демек, жайыт чөптөрүнүн үрөндөрүн себүүгө убагынан калтырбай, карга калтырбай себип жетишүүгө айыл өкмөт башчылары милдеттүү. Милдеттүү, буйрук чыгып атайын бекитилип берилген. Ар бир айыл өкмөткө биз сет аркылуу дагы анан келген адистерге колдонмо бердик. Чоң рахмат. Урматтуу Актала районунун тургундары, бизди социалдык медиадан көрүп жаткан көрөрмандар, бул Актала
райондук администрациясынын колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоор. Андыктан комментарийге суроолорубузду калтыра берсеңиздер болот. Азыр бул жакта комментарийлер дагы окуп коюңузчу деп суранып атышат. Урматтуу көрөрмандар, эгерде түз эфирде биздин үнүбүз угулбай атат деп жазып коюңуздар, мен да сураштырып атам, бирок кээ бириңиздер угулбай жатат деп атасыздар, кээ бириңиздер угулуп жатат деген комментарий калтырып атасыздар. Бардык ой пикир калтырып аткан комментарийлерге чоң рахмат билдиребиз. Саламатсыздарбы, бет кызматкерлери жакшы мамиле кылышат, жардам сураганда жардам бергенге дайыма даяр. Чоң рахмат, сиздерге ыраазыбыз. Жумуштарыңыздар түйшүктүү болуп көрүнөт. Ага карабай жакшы кызмат кылып келесиздер деп жазып жатышат. Бул жерде дагы бир суроо бар эле азыр. Саламатсызбы, мен төмөндөйдү суроо узаткым келди. Талант Токтогожо ишке. Жайлоого малыбызды бара кошуп кетирсек эле бир аз убакыт өтпөй эле коюңуз орду, уюңуз шарт болуп дешик чабандар чуулдап калышат. Жеткенибиз жетип барабыз, жете албагандарыбыздын азын оолак бирке малыбыз өлдү деген сүрөттөр келет. Мунун себеби мал докторлордун жетишпестигиби же кайдыгерлигиби жазында ине сайылды деп эле кетиребиз. Жайында малдан жок, же мал байлаган жиптен жок эле унчукпай кала беребиз дейт. Менче бул суроого жогоруда жооп бердиңиз, анда кыскача айтып өтсөңүз. Эми бизде сиз айткандай азыр урматтуу биздин айылдын тургандары деле сезет болуш керек. Балдар окутуп бүтүрүп келип эле ветврач кызматка иштешпейт да. Азыр биздерден мен атап өтсөм өзүлөрү деле түшүнөт болуш керек. Швейяга кеткен балдарыбыз бар, айлыгынын төмөндүгүнө байланыштуу, жоопкерчиликтен качкандарга байланыштуу сварщик бар, жил айдап көмүр тарткандары бар, жатка айдап кеткендер бар. Биринчи биздин жанакы ветеринардык кызматтын ошо экинчи кызмат кылып частный ветеринардык сервистен ушунда айлантканга байланыштуу, бирок биз аракет кылып атабыз. Иштеп бергиле, ушундай аракет кылгыла деп, анан эме сиздер дагы бир сураныч. Биз жанагы бүтүп келген балдардан өтүнөбүз да, ошону иштеп бергиле десек, мен атам окуткан, апам окуткан, иштебейм деген ветврач балдар көп болуп атат. Ошон үчүн сиздер бир бизден кийин дагы жаштар иштеш керек. Ошон үчүн балдарыңыздарды кызыктырып, ошо ветеринардык врачтарга окутуп иштеткенде бир көңүл буруп берсеңиздер жакшы болуп турат. Чоң рахмат. Дагы ушундай эле суроолор бар. Райондун аймагында деградацияга учураган канча гектар жайыт бар? Аларды жакшыртуу үчүн кандай иш аракеттерди көрүп жатасыздар? Бул дагы көрөрмандардан келген суроолор да. Эми деградациядан өткөн бизде жаңы бул бир ай болуп калды. Ошо боюнча так маалымат ала элекмин, бирок булар боюнча ар бир айыл өкмөттүн жанагы муниципалдык кызматкер жайыт комитеттеринде ошолордон алсаңыздар болот. Алабуканыкы Ади деген жигит, мурунку айыл өкмөт. Кара бүргөндүкү Акыл деген жигит, Баячтыкы болсо Такудан алсаңыздар болот. Тоголок Молдодо Моңолбай Талайдан алсаңыздар болот. Бизге ушу жакын эле келди, бир 2 жума болуп калды. Ошо бирөөнү алып, анан таратуу иштери жүрүп жатат. Анан деградация боюнча булар контурларын аныктап коюптур. Ошого жараша булар өзүлөрү сейт бизге отчетун беришет. Эми жана жогоруда айтып кеттиңиз, үрөндөрдү себеби ушу 25 октябрдан баштап депчи. Анан ошол үрөн себелген жайыттар коркалынабы же кандай болот? Коркалып кимде болот? Коркалып, ушу себеби коркалып, ушунун баары айыл өкмөттүн мойнунда. Жайыт комитети ушуларды толук буйруктар көрсөтүлүп жазылган түз эле. Быйыл өткөндө дагы район жетекчиси менен болгон түз эфирде айтылды эле, ушул уйлар учурда шарп орус менен оротчат депчи. Мен билгенче ушу жайдан бери малдар оротот окшойт. Анан азыркы учурда ушул айыл тургундарына шарп орустун алдын алуу үчүн же болбосо аны ороткан уйлардын санын азайтуу үчүн ветеринар кандай иш аракеттерди жасап атышат? Бул эми туура суроо бердиңиз. Негизи малды баккандан кийин орто семиздиктен анан тукумдуулугун жакшы кылыш керек да. Баягы содержание анан кормление деп атат да. Малдын шартын жакшылап багып, анан жакшы вакцинациядан эптүүлүгүн жогору эсте өткөрүп алышыбыз керек. Анан эми бул жерден урматтуу айылдын тургундары менен сиздерге кайрылып кетет элем. Көп эле кишилерибиз тандырбайт вакцинациядан качабыз да. Мисалы үчүн шарпка каршы вакцинацияны
1,5 жашка чейин 3 айда бирден же болбосо мындайча айтканда 3 айдан баштап 1,5 жашка чейин 18 айга чейинки маллар не деп коет, ошону 3 айда бирден яшырга вакцинацияны жүргүзүп туруш керек да. Сөзсүз түрдө жүргүзүп туруш керек. Иммундуй фонд торпокторго сайылгандан кийин 3 айга чейин эле кармайт вакцинаны. 3 айга чейин кармайт. 18 айдан өйдө андан аркы жашы жогоруларга 6 айда бирден вакцинацияны өткөрүп туруш керек да. Анан эми биз колдон келишинче аябай жакшы аракеттерди кылып атабыз. Элдердин баягы мал ээлеринин өзүнүн кызыкчылыгы кандай деңгээлде болуп атат, бирок вакцинди сөзсүз түрдө сайдырып турушубуз керек, урматтуу туугандар. Анан майда жандыктарды дагы сөзсүз 1 жылда бирден вакцинациядан өткөрүп турушубуз керек да. Бул мал ээсинин өзүнүн жоопкерчилиги да. Анан эми биз дагы колдон келишинче аракеттерди кылып атабыз. Анан бирок дайыр айта турган нерсе, бизге жанакы малдын асылдуулугу боюнча дагы өзүнчө бизге мал чарбасын өнүктүр деп да кошподу. Анан бизге дагы сиз айткандай зоотехниктикин да кошуп койгон. Биздин районго 2 жума болду 1924 урук келген да. Ал кайсы уруктар? Швейц, Сментал, Абердин, Ангус. Анан ар бир 4 айлык өкмөткө бирден жуар айыл өкмөттүн балансасына бекитилип берилди дагы. Ар бир ветсервизлер менен окутуу иштери жүргүзүлдү. Ошонун негизинде ар бир айыл өкмөткө 480 доза урук берилди. Асыл тукумдуу малдар үчүн берилди. Швейц, Сментал, Абердин, Ангус ушулар келди. Ар бир айыл өкмөткө Алабукага 480, Эстебесов Эрбол болдуруп атат. Баятыктан Акунов Абдрашид, Карабүргөндөн Курманбаев Өмүрбек, Тоголок Молдодон Шергазиев Алмаз Кызылбелестен болуп атат. Район боюнча келген доза 1924 разнарядка менен келген, накладной менен частный жанакы жасалма жол менен уруктандыруучу техниктерге бөлүп берилди. Анан эми сандан сапатка өтүшүбүз керек азырча. Биз мен өткөндө бир байкап көрдүм. Карабүргөндөгү Хамзат деген жигит ошо малдарын аябай асылдуулугун жогорулатып алыптыр. Ангус бул эттүүлүгү дагы жогору болот экен, ооруга дагы байымдуу болот экен, ошон үчүн сүттүүлүгү дагы жогору болот экен. Ошон үчүн мен дагы сиздерге сунуштайт элем. Жакында ошо мен аты жөнүн билбей калдым, Макталыдан дагы алып келди ушундай. Абердин Ангусту 15 башка алып келди. Ошон үчүн колдон келишинче биз сиздерден сураныбыз, уюңуздар гүлгө келип кала турган болсо, ушу мен окуп өткөн ушу частный вет техниктерге кайрылсаңыздар, ассигнаторлорго. Бул абдан жакшы маалымат жана жакшы шарт деп ойлойбуз. Мал ээлери үчүнчү. Анан бул бекер техниктер тарабынан бекер жүргүзүлөбү же булардын да булардын облус боюнча жасалма жол менен уруктура боюнча облус менен сүйлөшүп такташтык. Бир башты 1000 сомдон куудуруп беришет. 1000 сомдон. Ушу ичинде баары кызматы, уругу ушунун ичинде. Калган не жаранда? Калаган. Ошо гүлгө келгенде эле кабарлап койсо эле ошо төмөндөгү мен окуп өтүргөн эмелер дискуссиясын жүргүзгөндөр куудуруп беришет. Талант Турарбек Юсупов дейт. Талант Самудинин чечишиңизге ийгилик каалайм. Болгон аракетиңиздерди кылып жатасыздар. Иш бар жерде сын пикир көп болот дейт. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин түз эфирди көрүп, түз байланышты көрүп, ой пикириңиздерди, сурооңуздарды калтыраткан баардык көрөрмандарга, көрүп отурган көрөрмандардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Да, эсиңиздерге сала кетчү нерсе, бул ачык өкмөт долбоору айына 2 жолу ошол Актау райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен жүзөгө ашырылып жатат. Бардык тармактагы жетекчилер менен буюрса түз байланышта сиздерге жолукканга аракет кылабыз. Бардык тармак боюнча суроолоруңуздарды жеке катка, комментарийге калтыра берсеңиздер болот. Анда мен кийинки калоо тилектерге дагы кезек берейин деп турам. Саламатсыздарбы? Мен Терек айылынан жазып жатам. Актау райондук ветеринариясы чындыгында абдан жакшы иштешет. Ар дайым элдин кызматында. Ушунуңуздардан тайбаңыздар, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз дейт. Дагы саламатсыздар. Муну окудум окшойт. Анда биякта суроолорго кетире берейин. Ветеринардык сервистердин ишин жакшыртуу үчүн кандай иш аракеттерди көрүп жатасыздар жерлерде дейт. Эми жерлерде частный ветеринардык сервистердин ишин жогорулатыш үчүн биз эми
колдон келген аракеттерди жасап атабыз. Анан ошого карабай азыркы эң сакалдуубуз 67-де ушундай ветеринарлык сервисте иштеген патриот аксакалдарыбыз калды. Жерге тилде бар. Анан айыл кишилер да, ошо 60-тан ашкан айыл кишилерге аябай чогуу азырында айткым келет. Азыр баардык эле жаштар түйшүк тарткандан эми булар мен айтып коюшум керек, өздөрү бүгүн албасын. Түйшүктөн, ар жоопкерчиликтен качып, иштебей жатат да ветеринар. Ошолорго чыгарат эле кепен, жумуш оор, түйшүк оор, күн-түн, чыла, кан. Ошондой болуп калат да, анан бизде баса белгилеп айткым келет. Ала бука айыл өкмөтүндө Коштоодо иштеген ушу Төркүмбү деген эжебиз бар. Ошо өзүнүн үйүн түйшүгүн карабай иштеп келет. Нургүл деген эжебиз бар, ага ден соолугуна карабай иштеп келет. Асек байкебиз бар, сакалдуу, ал 67-ге чыкты, ага карабай иштеп келет. Эрбол деген жигитибиз бар, жалгыз жетише албай келебиз да эми. Ошон үчүн урматтуу айылдын тургундары, мен сиздерден сурамчы, ошо бүткөн, окууну бүткөн балдарыңыздар келип, биздин мекеме менен келишим түзүп иштешүүгө биз даярбыз. Келип иштешип, жеңилибизди жерден колубузду колдон алып көмөктөшсөңүздөр аябай жакшы болот эле. Жылдан жылга мал көбөйүп келет. Биз дагы ордун алуу боюнча мен дагы айткым келет. Республикадан лабораториядан атайын биргелешип жылга подматериал алып келет. Анан биз атайын булардын түзүлгөн картасынын негизинде Тоголок Моңдо, Байетов ушул айыл аймагына караштуу айылдардан алып кетти да. Анан биз кошумча кылып Кара Бүргөн айыл аймагынан Акчейден алдырдык да. Ошондо ири мүйүздүү бодо малдан кан алып кетти, подматериал алып кетти, жылкылардан алып кетти, иттерден алып кетти, үй канаттууларынан, эшектен, ошо үйдөгү майда жандыктардын баардыгынан алып, ошо жугуштуу ооруларга текшерүү үчүн алып кетти да. Кудай буюрса, жыйынтыгын чыгарса, анан биз ошого жараша анан жогору жакка билдирип, ошого жараша вакцинация, ошого жараша жанагы противоэпизоотический деп коет, жанагы жугуштууларга каршы эрежелик шартка ылайыктуу анан вакциналарды сунуштап, анан кийинки жылдарга карай кетебиз. Анан эми жашоодун негизи 7 тип, анан подтиптери көп да мунукучу. Анан биз 3 типти кармаган АО Азия-1 вакцинасын сайып келебиз. Анан быйылкы жылы биз жогору жакка сунуштадык 5 типтүү вакцинди кийинки жылга кирип бериңиздерди деп атайын макулдашып келдик жогору жактан. Анан кийинки 2026 жылга Кудай буюрса келет вакцина. Ошол менен эмдеп баштайбыз. Жугуштуу ооруларды алдын алуу боюнча. Анан частный ветеринардык сервистерди иш алып баруу боюнча өкмөттөн иштер жүрүп атат. Бизге только келишим негизинде пресс-грант менен бекитилген негизинде ошону айлап алышат. Анан эми алгылыктуу иштер жүргөндөн кийин айтпасак, ветсервистерге да мен калпы болуп калышы мүмкүн. Облуста да ушундай аракеттер жүрдү. Бир проекти менен частный ветеринардык сервистерге айлык каралуу боюнча 2025 жылга аракеттер жүрдү. Не только автол эмес, Нарын областык проекти менен кирелдегенбиз. Анан быйылкы 2026 жылга иш аракеттер жүрүп атат. Биз дагы жөн турбастан күндө байланышып, отчет барган сайын, чогулуш барган сайын маселелерибизди кат жүзүндө дагы, өзеки жүзүндө дагы айтып, биздин шарт түшүнүп атышат эле. Аракеттер болот. Жогоруда айттыңыз го, кан алып ушу жугуштуу ооруларды анализин чыгарышат депчи. Биздин өзүбүздө ошо оорулардын анализин чыгара турган лаборатория барбы? Өзүбүздө кайсы ооруларга анализ алып чыгара аласыздар? Биздин лаборатория бар, биздин лабораториябыз ошо бир эле отдел иштейт, серологиялык отдел иштейт. Ал серологиялык бөлүмү уйларды бурчулөзгө гана текшерип берет. Быйыл уйларды 9816 баш текшерилди. Ошонун ичинен 25 бурчулөз болду. Ошо 25 уйду биздин жанакы көрөрмандар тандырбайт. Бизде ар бир айыл өкмөттө бурчулөздүк комиссия бар. Ошо бурчулөздүк комиссияда айыл өкмөттөн баштап айылдык кеңештин төрагасы, айылдык кеңештин депутаттары, ФАПтан ошолор мүчө түзүлүп, ошо бурчулоз болгон уйду 15 күн ичинде ветеринарлык комиссиянын негизинде жоготулат да. Анан биз жанакы колбасный цехтер менен келишим түзүлгөн. Бул колбасный цехте форма 1ге жазып көрсөтүлөт, бурчулоз болгон уйларды жоготуу боюнча форма 1ге бурчулозду көрсөтүлөт. Анан ошонун негизинде анан колбасный цех аны алып, этти обработка жасалып, анан жугуштандырып этти пайдаланууга берет да. Негизи ошо 25 баш уй бурчулоз болду деп атпайсыздарбы?
ошол уйлар элге сатка чыгып кетпейт, же болбосо мал союлуп сатылып кетпейт, сатка чыгып кетпейт деген кепилдик бар турбайбы? Жер жеринде комиссия бар болсо, жер жеринде комиссия бар. Биз көзөмөлдөп турушат алар. Көзөмөлдөп биз эме кылабыз да, биз кошумча неме кылганбыз. Мал ээлери дагы ушу бурчулуз болгон мал ээлери дагы тандырбайт. Акты ар бир айыл өкмөтү жана бурчулуздун комиссияныкы, анан справка айыл өкмөттүкү мал ээсинен түшүнүп, анан малдын союлганы боюнча биркасы менен сүрөткө тартылып ошонун негизинен чыгышталып, базадан чыгышталат да бурчулуз болгон мал. Анан быйыл ушу бурчулузго ошо кандар алынып толугу менен союп жоготулду. Анан жылдан жылга бизде бурчулуз ооруган адамдар көп болчу да. Быйылкы жылы аябай аракеттерибиздин көп жылдан берки аракеттерибиздин негизинде алдын алуу негизинде быйылкы ылыйраак болду да. Анткени 4 жылдан бери ошо мамлекет тарабынан Ревадин бурчулузга каршы майда жандыктарды эмдөө вакцинасы келбегендиктен быйылкы жылы келди, мамлекет каржылап. Ошо анан ошо вакцина быйылдан баштап жүргүзүлдү, Ревадинге каршы вакцина. Анан былтыркы жылы бурчулузга ооруган адамдар 37 болсо, быйыл 23 адам да, ошондо 9 адамга аз быйыл. Дагы бул аз дебестен 23 эмес. Бул да 23 адам көп да, ошонун үстүндө иштеп атабыз, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ар бир мектептерге 6 айда бирден биздин өзүбүздүн түшүндүрүү иштерибизди, окутуу иштерибизди жүргүзүп келебиз. Мектептерге биздин район менен келишим түзүлүп, бизде график түзүлгөн, 17-синен баштап Кудай буйрса мектептерге чыгабыз. Жана бурчулуз боюнча, кутурма оорусу боюнча, шарп оорусу боюнча, оска чума деги зооноз оорулары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, суроо талаптарын жүргүзүп келебиз. Анан ушул ооруларды алдын алуу боюнча биздин WhatsApp группа элдер ачыптыр. Ошо WhatsApp группада биздин 3-төн 4төн ветерандык врачтарыбыз бар. Өзүбүз барып жеринен барып жетише албасак дагы WhatsApp аркылуу кеңешибизди берип, кандай кылыш керек, кандай дарылаш керек кеңештерди берип келебиз. Демек сиздер анда мал ээлерине барып эле жардам бербестен аралыктан дагы ар кандай кеңештерди берип жардам берип атасыздар. Сиздер айтып атпайсыздарбы 25 уйдан бурчулуз чыкты депчи? Негизи эле ушул быйыл шарттан мынча оор чыкты, мынча шарт болду, мынча яшыр болду, мынча ошто бар деген так маалымат бере кетсеңиз. Бизде мындайда быйыл майда жандыктардын арасынан караксак оорусу пайда болду да. Анан караксактарга дагы жеринен барып биздин малдар өзүбүз баштап биздин сотрудниктер июндун этегинде көчүп барды да. Биздин Баетов айыл аймагы, Кара Бөргөн айыл аймагы 28-июндан баштап көчүп барды. Өзүм ошол барып эже жалгалды көзөмөлдөп турдук. Анан мен ошо айткым келет, бадачыларга дагы, айыл өкмөттүн кызматкерлерине дагы эскертип, жакында кеңеш берип келдик. Ошо көчүп барган жайлоодогу баягы королорундагы кырктар 5-6 жылдан бери чыгарылбай келет да. Жагын жасакчылар болот, күн ысыса баягы кырктардын баары сапырылат. Ошондо мен жана муниципалдык кызматкерлерге, жайыт кызматкерлерине, бадачыларга эскерттим. Ошо жылыга баягы ошо короосунда болгон короонун деле кардымды көрүп атасыңар, бир чыгарып койсоңор жакшы болот эле деп. Жана ошо 40та канчалаган 5 жылдык, 6 жылдык канчалаган вирустар сакталат, канчалаган инфекциялар сакталат. Ошон үчүн короолорду ар убакта барардын алдында 40тын баарын тазалап, дезинфекция кылып койсо абдан жакшы болот эле. Бул иштерди алып барыш үчүн биз 2 жылдан бери ДУК жанагы жугуштандыруучу автомашинага проект жазып келебиз. Ошого аракеттер болуп атат. Колдон келишинче аракеттер болуп атат бул боюнча дагы. Ишке ашып калат деп күтүп турабыз. Ишке ашып калат деп күтүп турабыз. Лабораторияңыздарда башка бөлүмдөрдө акса болобу дейт. Жана сиз жогоруда серология бөлмөлөрү бар, анан ал бруцеллез деп аныктайт деп атпайсыздарбы? Ошого суроо бериптир да. Лабораторияңыздарда башка бөлүмдөр ачылабы? Ачылса жакшы болмок дейт. Туура айтасыз. Лаборатория биздин Актал райондук ветеринардык дарканыкта борбору болчу. 3-4 жыл болуп калды. Ошо Нарын аймактык, Нарын райондук болуп өзүнчө айылга кошулуп калган да. Анан алардын сиздер айткандай иш аракеттер болуп атат. Жогору жактарга кайрылып атабыз. Атыш кыйын экен. Кайпова Гүланда ошо бөлүмдүн башчысы, ал дагы көп аракеттерин жүргүзүп атат. Ремонттоп, отделин ачуу аракеттерде чоң ийгиликтүү биргеликте иштешип атат.
бирок планыңыздар да бар. Бар. Азыр дагы колдон келишинче паразитологиялык жанагы метеокурттарга, бактериологиялык жанагы сүттөрүн текшерүү бөлүмдөрүн ачсак жакшы болмок. Ал абилден мурун бар болчу. Рахмат. Дагы бир суроо кетти WhatsApp'тан. Мен суроом дейт, былтыр шарттын вакцинасы жетпей, уйларга сайылбай эле кеткен, дагы жакшы ооруган эмес. Ал эми кара өпкөдөн койлор өлгөн учурлар болду 2 жылдан бери. Кара өпкөгө башка жакта вакцина сөз сайылат экен, бизде болсо жок сайылбайт. Ушуга жана башкага вакцинаны кенен эле алып келсе болбойбу? Атын айттыны талабаган жаш. Туура айтасыз. Бул кара өпкөгө вакциндерди алып келгенде элдер быйыл Кудайга шүгүр акыртты кылдык. Мал ээлери өзүлөрү ичине моюн толгоп койушту да. Анын жеринен чараларыбызды көрүп, өзгөчө макыя өкмөтүндө өзүбүз кошо барып, вакцин дедик. Ошондо вакцин сайылганда, анан Кудай буйрса, анан ошолор ылаңдар токтоду. Биз ушул жугуштуу ылаңдарды алдын алуу боюнча лабораторияга подматериалдарды жөнөтүп турабыз. Канча убакытта бир? Биз подматериалдарды плановый болуп калат. Ошондо 3 айда бирден плановый жүргүзүлүп турат. Анан эгер уланга шектүү болсо, подматериалды сөзсүз түрдө срочно жөнөтүп турабыз. Быйыл Кош Төбөдөн бир жылкылар ылаңдап атат дегенде подматериал жөнөтчүк. Алардын мал ээсинен өзү эле күнөөлүү болуп өзүлөрү эмечи деп, жана паразиттерге каршы албендер берилбептир да. Ошонун жаздын узактыгынан себебинен ошондой болду. Анан быйылкы жыл негизи моюнга алышыбыз керек. Кургак жыл болду, ысык болду. Экинчи чабыктар алынбай күйүп кетти. Күнгөй беттер июль айында эле күйүп кетти. Бул малдын жандын таасир бербей койбойт экен да. Аба райынан кар жаган жок быйылкы жылы. Ошол негизинен бул шылтоо эмес, просто баягы алга жанга деле билинди быйылкы жыл. Негизи азыр келген WhatsApp'ка келип аткан маалыматтардан, комментарийлерден улам ойлоптум. Же сиздин райондо талапкерлериңиз ушунчалык көп, же болбосо сиздер чынында эле жакшы иштеп аткан окшойсуздардан. Анткени мен азыр 3-чү комментарийди окуган атам, ушул ветеринария кызматы. Саламатсызбы дейт, ветеринария кызматы жакшы кызмат алып барып жатат. Мал ооруп калганда кайрылса карда ветврачтар туура дарылап беришет. Талант мырзага ийгилик каалайбыз. Жаш кадрларга колдоо көрсөтүп жүрө бериңиздер дейт. Биз да сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Анан биз дагы айта кетишибиз керек да. Бизде 3 мамлекет кызматкер иштейт деп атпайсызбы? Жанакы биздин жанакы илимий жактан тактап берген маалыматтар боюнча биздин бир мамлекеттик кызматкерибизге 50.000 уй, 8.000 кой тиет да. Анан ошондо жалпы 58.000 жандык тиет экен бир ветеринарга. Анан ошон үчүн карабайсыздар, ошон үчүн биз колдон келген аракеттерди кылып атабыз. Эми бизде деле баягы айтылган менен кемчиликтер да бар. Анан деле моюнга алышыбыз керек. Эл дагы биздики колдон келген аракеттерди кылып атабыз. Быйылкы жылы малды октябрда эле тиги апрелде эле чыгарып атканбыз. Анан бат эле мына жаз күз келип калды. Анан колдон келишинче жума сайын бадачылар деле балдар деле тандырбайт. Арпага барып аттык. Жума сайын Соңкөлгө барып аттык. Бычан жайлоолоруна барып аттык, кыдырып аттык колдон келишинче. Чачын айтсаңыздар, быйыл аракет кылдык, бирок кургакчылык анан шарттарга байланыштуу кыйынчылыктар болбой койгон жок. Ошого туруштук берген аракеттерибизди кылдык. Азыр эми мезгил алмашып атпайбы? Күздөн кышка өтүп атабыз. Анан адамдар деле ушу сезон алмашканда ооруйт да. Анан ушулай учурларда мал ооруларын кантип алдын алыш керек? Мисалы, кайсы оорулар мындай жайып кетиши мүмкүн? Эми ооруну алдын алуу үчүн эң биринчи иммунитет жакшы болуш керек да. Ошон үчүн адам өзүнүн жакшы питание менен жакшы тамактанып жүрбөсө, иммунитети начарлап кетет да. Убагында тамактанбаса, убагында эс албаса, канча кандай азыр жайлоодон келгенден кийин аңыздар бат эле ачылып калды да. Анан аңызга карап эметип бербестен күнүгө бир маал чөп салып, жанакы арпалардан бир маал салып, малдын эптүүлүгүн жакшылап, кууттан чыгарып, жакшы төлдүк алып алышыбыз керек да. Анан эми бир эле кирешет табабыз да. Анан ошону мен суранар элем, урматтуу айылдын тургундары, сиздер малды туягын санабастан сапатына да жакшы өткүзсөңүздөр жакшы болот эле. Өткөндө майда жандыктарды кочкорлордун выставкасы болду. Алдыңкы кочкор мен баасын сурасам 300.000 чейин, көрбөйсүзбү, 2 жылкынын баасы. Ошон үчүн
өзүбүздүн короодон теке чыгарбастан тукумуна карашыбыз керек, жакшы тукумду туягын санабастан сапатына карашыбыз керек да. Анан кочкорлорду дагы бир кошоордон мурун бурчулоозго сөзсүз текшеришибиз керек. Жанагы сиз айтып өттүңүз, сөзүм аягына чыкпай калдым. Майда жандыктарды оспо чумага вакцинациядан өткөрөт, кочкорлорду канын текшерет бурчулоозго. Анан ургаачы козулактарды, койлорду бурчулоозго каршы ревайдын вакцинациясын жүргүзөт. Жылкыларды болсо бурчулоозго, трипанозомозго, кеңиге 3 ооруга текшерип турат. Серологиялык. Иттерди бурчулоозго текшеребиз, тооктордун капросун текшеребиз. Уйлардын да капросун текшерет паразиттерге каршы. Көбүнчөсүн биз бербей келебиз, койлорго дагы ал менен берилбей келет, кубкага салбай келебиз. Анан эми азыр баарын эле айта бергим келбейт бул жерден. Кээ бирлери бар, видео салып алам, жибермекчи айтып коем деп, негизинен бирок кубкага салгандан өтөрү жок. Анан дагы мен өзүмдүн айылдаштарыма эскертип айтып келем, анткени эски кийим менен байлап барып эле түшүп келип эле кайра эски кийимди чыга бербестен коро сарайларды сөзсүз түрдө дезинфекциядан өткөрүп турушубуз керек. Ветеринарлык биздин сервистер, ветеринарлык врачтар бизге кеңеш карасаңыздар түшүндүрүп берет. 3-5% хлор менен, акиташ менен дезинфекция кылсак болот. Сөзсүз түрдө коро сарайларды дезинфекция кылууну сунуштайм сиздерге. Рахмат. Сиздердин башкармалыктарда тоит деген дагы жүрөт да. Анан сиздер тоит боюнча ветеринария эмне жумуш кыласыздар? Көпчүлүк элдер ушуну сурашканда, эмнеге баары бирип калган, тоит болсо булар эмне кылат, жайыт ушулар карайбы, жайыттын акчасы ушуларга кетеби, эми тоит деген да кошулуп калды, эмне кылышат депчи. Тоит болгондо сиздер кандай иш алып барасыздар? Тоит даярдайсыздарбы же даярдап бересиздерби? Эми биз сиз аябай туура суроолорду берип атасыз. Тоит боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эми баягы экспорт айдоо боюнча, нымдуу жерге экспорт айдоо боюнча, мындай бул ысык жерге беден айдоо боюнча, анан дан эгиндерин азык катарында сунуштайбыз Кудай берсе. Ошол боюнча да бизден маалымат алып турат, канча жерге экспорт айдалды, канча жерге арпа айдалды, канча жерге беде айдалды, канча жерге буудай айдалды деп Кудай буюрса бизден сурап баштады. Анан эми кийинки жылдары штатыбызды чечип берсе, ошол боюнча иштерди бизде алып барабыз. Демек анда тоит боюнча иштеп турган болсоңуздар, жайыттарды деле которуштуруп айдоо маселеси сиздерге карап калыптыр. Кайсы жайыттарды мындай которуштуралыбы деп ойлонуп атасыздар же азырынча планда элексиздерби? Негизи ошо Баетов айыл өкмөтү менен ошо Озеки сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошо Ортосок жайлоосунда жайлаган бадачыларды арпа жайлоосу быйыл аябай жакшы болду. Бирок ысык болуп батып калып кетти да. Ошол жерде алып баруу жагы, анан бул Соңкөл менен эми Толокмолдо айыл өкмөтү менен макулдашып жүрүп атат. Эми бизге жаңы 2-3 ай болду иш өткөнүнө байланыштуу, анан эми Кудай берсе иштер алып барылат. Жайыттарды которуштуруу, жана аңыздарды которуштуруу боюнча иштер жүрөт Кудай берсе. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз туура 45 мүнөт түз байланышта сиздер менен сиздердин суроолоруңуздарга жооп бердик. Эми сизге акыркы сөз, эмнени айтпай калдыңыз? Урматтуу айылдын тургундары, урматтуу медиа борбордун өкүлү Гүлбарчын, сизге өтө чоң рахмат. Ошо баягы жол албай, айта албай жүргөн элдердин да көйгөйлөрүн медиа борбор менен сиздер менен биргеликте угатабыз. Урматтуу айылдын тургундары, сиздерге баарыңыздарга чын жол каалайбыз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан эми мал жан эч качан оорубасын. Бизде баягы эле күзгүдөй түздө бесектебейм, кемчиликтер бар, андан кечирим сурайм. Жетишпей аткан жумуштарыбыз бар. Кол жетсе да, ой жетсе дагы кол жетпеген жерлерибиз бар. Анан мен сиздерден суранат элем, ушу балдарыңыздарды ветеринар кылып окутушуңуздар керек. Окуп келген балдарыңыздарды шаарга кетирбей, бизге частный ветеринарлык сервис катарында келишим негизинде иш алып барса болот. Үйрөтөбүз колдон келишинче. Аракеттерибизди кылабыз. Анан сизге дагы медиа центр борборуңуздарга да сиздерге дагы албан ийгилик каалайбыз. Сиздер республика боюнча саналуу болсо керек мындай. Өзгөчө актала дегесинде сизге да ишиңизге ийгилик каалайлы, кош күйүшүп менен жүрөбүз. Ишиңизге ийгилик кылып, жакшылык, аманчылык. Биз качан чакырсаңыздар даярбыз. Анан
биздин кабинетке кеңеш берип, сунуш айтып, келгендерге эшигим ачык, ар дайым телефонум ачык, күн түн балдарым даяр. Баары жок, силерге чоң рахмат. Рахмат, урматтуу көрөрмандар. Буюрса, жогоруда сурап кеткендей, биз эми өзүбүздүн жергиликтүү адистерди даярдоого да көңүл бурабыз, жергиликтүү кадрларды даярдайбыз деп ишенип туралык. Кийинки жолугушуубуз буюрса Актау райондук жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Билимбек уулу Асан менен болмокчу. Ушул тармакта дагы сиздердин кызыккан суроолоруңуздар бар деп ойлоп турам. Анда эмесе кийинки жолугушууга чейин сак саламатта туруңуздар. Сизге болсо ишиңизге ийгилик каалайбыз, ырайчылык билдиребиз. Элибиз баягы ветеринария адамзатты дарылайт деп коет го. Ар бирибиздин үйүбүздө жакшылык болсун, малыбыз оорубасын, дайыма жайыттарыбыз жакшынакай боюнча өнүгүп өсүп турсун, ишибизде ийгилик болсун. Ушуну менен түз эфирдеги көрсөтүүбүз, берүүбүз аяктады. Саламатта калыңыздар.